Туғандар, сіздерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бұл парктың комиссиясы 2,5%, акчаңарды 24/7-ге моментально эч кандай чектөөсү жок, каалаган сумманы комиссиясы жок чечип аласыңар. Таксопаркка тиешелүү полный пакет документ жасап беришет. Бул путевой лист, страховка, договор аренда жана башка документтер. Жаңыдан кирип аткандарга кисатка дагы жардам беришет. Яндекс заправкасындагы бар. Подключениясы Яндекске жана Сити Мобилге болот. Айырмасы жок. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңер болот. Экономдо иштесеңер, доставка, грузовой бизнес бүт улап беришет. Тугандар, эң негизгиси Атаман таксопаркы бир айдын ичинде бир розыгрыш кылат. Ал розыгрыштын башкы байгеси 30 000 рубль. Эгерде дагы таксопаркка тиешелүү суроолоруңар болсо, мына экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, Атаман таксопаркына кошулуп ишиңерди тытып жүргүлө. Жалпы бардыгыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Роликти улантабыз. Бир туугандар, кайрадан эле Аким KG YouTube каналына кош келдиңер. Силер менен баягы эле мен Гүлжигит болуп, бүгүн 6 август. Москва убактысы боюнча саатыбыз 18:22 болду. Биз болсо мынакей Москва шаарынан Котельники метродон Кыргызстанды көздөй, Бишкекти көздөй машина менен жолго чыгып атабыз. Ушул именно ушул Котельникиден баштап Бишкектин так Бишкек борборго жеткенче өтө кызыктуу жерлерин силерге көрсөтүп турам. Бизден алыстабай тургула, каналга катталайлык болсуңар, катталып, лайктардан басып, анан аягында видео жаккан болсо бир комментарий жазып койгула. Ошол адатка айланган бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул машина, короче, Honda Elysion. Бул Питерде платный дорогада келет. Бирөөнүн артынан акырын шлагбаумдан өтөм деп атканда шлагбаум жабылып кетип, ушундай трещина болуп калыптыр. Кыргызстанга барганда сөз которот экен. Ошол. Беш пи мамай? Мамай 5. Уялбагыла, тартынбагыла, как она есть. Беморол. Все, буюрса, зынк барабыз. Иншалла, Аллах колдоп турса, аман эсен зынк чек алабыз. Ошол.
Короче, бұл Руслан бұға чейін қайсырдан тоқтадық әлі? Бұға чейін Пензада тоқтап тамақ жеген болшық, ошо құрсақ өтпей қалып, собой салдырып алып тұр. Құрдағы жағып қалып, өтпей қалып емес. Базар жоқ, өте дамды құрдақ кен, ошо собой салдырып алып тұр. Қазір біз Алексеевкаға келдік. Алексеевка, Алексеевская, қайсы жер екен, Бишкек деген чайхана, таксистер өзі тоқтаған жер екен. Бұл дағы ошо біз менен чоғы Котельникиден шыққан. Бізден 1 сағат алдын шыққан. Мынаке біз. Көптен бері тұққан. Кеше күні жабал шыққан болсақ, 6 август түні кешінде. Шының бәрі мындай бір түп-түз жатталик болып шыққан. Жатсам бір башқаша кайфта. Атайын Қазақстаннан тоқтап туалетке кірген десек, не работает дейді. Бет ол жуып тұрғаннан дальше кеттік. Мына кетуғандар, ушинтип біз кереметтүү Кыргызстанга да келип калдык. Негизи бул видеоролик тиги Москва шаарынан Бишкекти көздөй келатканда өтө мындай разговорный болуш керек болчу. Мен планым боюнча токтогон жерде сүйлөп, көрсөтүп, интересный кылып, меме кылып берейин деп аткам, но мен ойлогондой болбой калды. Жалаң эле видеолор, үстүнө музыка бастырып кое турган видеолор болуп калды. Өзүңөр көргөндөй эле буга чейин.
ошол. Но все-таки мынакей биз кереметтүү Кыргызстанга келип калдык. Бүгүн 14 август. Биздин команда ар жакта көлгө чыгып атат. Команда дегенде биздин жакын инсандар, достор, аяшкалар, ошолор көлгө чыгып атат. Ушинтип Кыргызстанга келип калдык. Ошол эмелерин санап бере турган болсом, акчасы болсо Москва шаарынан Бишкек шаарына такси 6000 рубль болчу. 6000 рубль такси бердик. По идее план боюнча мен негизи айдашып келбей турган болчумун, но жолдон правоң барбы айдашасың деп водитель чарчап эме болбош үчүн, жолдо токтоп водитель уктаганын күтпөш үчүн мен дагы айдай турган болуп калдым. Мен анан дагы бир бала айдай турган болуп калды. Экөөбүз алмак салмак, үчөөбүз алмак салмак айдап келип бат келдик, Кудайга шүгүр. Ал эми сааты боюнча Москва шаарынан 6 август күнү кечки саат 9да чыкканбыз жолго. И 7 август кечки саат 9 1 сутка, 8 август кечки саат 9 1 сутка и 9 август таңкы саат 5:30да мен Беловодскийдин центринде болуп калдым. Ал эми Бишкекке чейин алар кетишти. Бишкекке чейин примерно жарым саатта жетет, но грубо 1 саат алып койгондо 9 август кечки таңкы саат 6:30да жеткен болушат. Ошондо санай турган болсок 2 сутка 10 саат болуп калат экен. 2 сутка 10 сааттын ичинде биз Москва шаарынан метро Котельники, ошол Котельники метросунан Бишкекке келип калдык машина менен. Токтогон жокпуз. Токтогондо жалаң эле ушундай тамак жей турган жерге, туалет, дагы бир ар кандай заправка, башка нуждалар боюнча эле токтогонбуз. А так мындай бир токтоо эс алуу деген нерсе жок болчу. Ошол чыктык, келдик. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Аман эсен келип алдык. Бүгүн мынакей насип кылган экен, ушул кереметтүү ысык көлдү дагы көрүп, бир аз эл катары эс алып аткан учурубуз. Ошол азыр кичине убакыт бар да, ошол роликтин аягын жазып коеюн дагы, бир отоло жүктөп коеюн деп чечтим. Эми бир туугандар араңарда балким суроо пайда болушу мүмкүн да, ошол Москва шаарынан Бишкекти көздөй, Ошту көздөй такси менен жылган стоитпи, не стоитпи, кыйналбадыңарбы жолдон дегенчи. Эми бул суроо спорный вопрос, кому как деп коет. Балким кимдир бирөө чындап эле самолеттон учканга аэрофобия деп коет, бийиктиктен коркот. Же болбосо чындап эле акча сэкономить эдем деген адамдар болсо, ошол убакытта билеттин баасы 15 000 рубльдай болчу. Биз ошо баш аягы кетиргенибиз 10 000 болду, 6 000 рубль болду таксиге. Жолдон тамак аш, чай, пай, суусундуктар менен 10 000 рубль кетти. Общий. Ошондо мен 5 000 рубль сэкономить эттим. Но ошол 5 000 рубльди сэкономить эткен стоитпи, не стоитпи? 2,5 сутка, 3 сутка примерно жолго кетирген. Машинада кыйналасыңар, кыйналбайсыңарбы? Тердейсиңер, душ-пушка түшкөн жокпуз. Жана айтып кеткендей эле жогоруда, бул нерсе кому как. Балким кимдир бирөөңөргө жагат путешествовать этип Оренбург, Пенза, Татарстан, Уфа, Башкортостан, Казакстан, Актөбе, там Шымкент, короче, көптөгөн шаарларды көрүп жолдо көрүп келесиңер. А так калгандар машинада отура бересиңер, кечке уктайсыңар, турасыңар. Ошол 5-чи точка бир аз ооруп калат, но келип алгандан кийин ал нерселердин бүтүп бардыгын унутуп каласыңар. Чалдырдан кирип атканда, чек аралардан болсо, Казакстандан, Россиядан чыгып атканда эч нерсе жок экен, жөн эле аман эсен чыгып кетет экенсиң. ПЦР тест керекпи деген бир туугандар болсо, ПЦР тест кереги жок экен. Россиядан чыгып атканда, Казакстанга кирип атканда да кереги жок экен, миграциянга бербейт экен алар. Киресиңер, печатьти басты, ID карт менен да кетсе болот, загран менен да кетсе болот. Ошол. Келесиңер, Казакстанга киргенде жүктөрдү бир аз кыйнайт, жүктөрдү өзүңөр ташып тик паспорттун контролдорунан өтүп туруп, аркы бетине өтүп машинага кайра жүктөп кеттиңер. Казакстандан чыгып атканда да ошол, Кыргызстанга да киргенде да ошол жүктөр менен киресиңер. Аман эсен тарсарс печать басат, киресиңер, болду. Ошол, туугандар, бүгүнкү ролигибиз ушундай болуп жыйынтыкталып атат. Биз дагы бир аз эс алып, 1-2 сааттын ичинде кайра ушул ысык көлдөн Бишкек Беловодская айылына жолго чыгабыз. Роликти ушул жерине чейин көргөн бир туугандар болсо, силерге чоң рахмат. Көптөн бери видео жүктөй элек болчумун каналга. Ошол каналга каттала элек болсоңор, катталып койгула, бул мен үчүн өтө чоң дем күч болот. Бир лайк басып, видео жаккан болсо, анан бир комментарий жазып койгула. Мисалы, каяктан көрүп атасыңар? Москва шаарынанбы, Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Чүй, Нарын, Ысык көл, Баткен, каяктан көрүп атасыңар бул видео роликти? Өзүңөрдүн айылыңардан, шаарыңардан, мекениңерден салам жолдоп, комментарий жазып кетсеңер болот. Жалпы бардыгыңарга ийгилик. Мен силер менен коштошом. Силер менен баягы эле мен Гүлжигит болдум. Барыңарга ассаламу алейкум.